Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата козголгон кылмыш иши токтотулду. УКМК мурда билдиргендей 2021 жылдын 18 февралында Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалып, камакка алуу түрүндө ага карата баш коргоо чарасы каралган. Белгилей кетсек, бул сотко чейинки өндүрүштү баштоого интернетте кеңири тараган Матраимовдун Дубайда кымбат мүлкү бар экендиги боюнча Азаттык медиа мекемесинин журналисттик иликтөөсүнүн материалдары негиз болгон. Бул иштеги чындыкты аныктоо максатында Райымбек Матраимовдун жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн чет өлкөлөрдө кандайдыр бир мүлктөрүнүн болушу жөнүндө тергөө тарабынан КМШ өлкөлөрүнүн, Европанын, Кытайдын, Түркиянын жана ошондой эле Бириккен Араб Эмираттарынын тиешелүү органдарына өтүнүчтөр жөнөтүлгөн. Аталган мамлекеттердин расмий документтерине ылайык Матраимов жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү жок болуп чыкты. Мындан улам журналисттердин материалдарында келтирилген жүйөлөр ырасталган жок жана тергөөгө далил тапкан эмес. Андан сырткары Матраимов жана анын үй бүлө мүчөлөрү тарабынан Кыргызстандын чегинен тышкары ар кандай кыймылсыз мүлктү сатып алуу фактыларын тастыктаган. Буга байланыштуу колдонуудагы жазык процесстик мыйзамдардын талаптарын эске алуу менен Райымбек Матраимовго карата козголгон кылмыш иши токтотулуп, камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы жокко чыгарылды. Ошол эле учурда Матраимов өз ыктыяры менен базар баасы 20 миллион сомдон жогору жалпы аянты 232,3 чарчы метр батирин мамлекеттин бюджетине өткөрүп берди.